Assalamu alaikum. Salamatsızbı. Siz Desin TV YouTube kanalındasınız. Atım Bakıt. Ben analitik blogermin. Bizim kanalda sizge siyasat, tarih, ekonomika jana günümdük bolup жаткан orçundu okuyalarga talkular bolot. Ошонун özөгүnө жетебиz. Эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыктарына. Biz ötkünkü podcastarыбыздын, geçiresizler ötkünkü kontentтерибиздин көбүндө ушул geosiyasat боюнча сүйлөштүк эле. Бүгүн подкаст деп мына оозума кирип калды. Кечеги күnkü Эрнис Кыязовдун подкастында Сыймык Жапыкеев менен болгон маектин мындай талкууламакчыбыз да. Анткени жакшы сонун маек болду. Эрнис мырза Сыймыктын бүт көп жагынан ачып берди деп айтсак болот. Ошол туулгандан ушул азыркы кезге чейин азыркы бир аз саясий кырдаалга кайрылышты. Бийлик башындагыларга мындай сындар кандай деп койсок экен каалоолор болуп кетти. Ачык эле көптөн бери мындай бийлик тарапка азыр бир мындай сын айта алган адам деле калбай калды да. Мактасаң болот, ал эми мындай сындап койсоң коркунуч боло тургандыгы албетте баарына эле белгилүү болуп калды. Бирок Сыймык мырза ошол өзүнүн баягы баатырдык касиети менен айтты кандай болгон учурда дагы. Бул аябай мындай Сыймыкты көптөн бери эл сагынып калган окшойт. Просмотрлар көп болду, башка болду, пикирлер көп болду. Эң бир талкууну жараткан нерсе мынау Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча суроо болуп калды да. Эми мен бул боюнча бир мындай айтат элем. Албетте таланттуу, күчтүү бир мындай бир сөздүн аягынан эмне кандай чыгат, кандай пикир боло тургандыгын аны мыкты анализдей алган Эрнис мырза ушуну билип туруп эле балким ошол жерин мындай монтаж кылганда алып койсо болмокпу, же атайын эле ошону мындай болорун болгондой кылып койдубу, өзүн айтып туруп элем бул оюңуз мындай пикир жаратат деп алып койсо деле жакшы болмок деп ойлоймун да. Ошончолук Сыймыкты жакшы бир образдуу баатыр катары, революциянын детонатору катары алып барып туруп, анан ошол жерине келгенде ошол ой. Эми ал Сыймыктын субъективдүү жеке ою. Чыңгыз Айтматовду ушунча 7 миллион кыргыздын баары эле сүйүп окуп, баары мына ошол жазып аткан пикирди жазып аткан адамдардын баары жок дегенде Чыңгыз Айтматовдун бир чыгармасын окуду экен. Бул дагы суроо да. Айта беришет анан мен мындай, анан Чыңгыз Айтматов мындай тигиндей, ал киши укмуш кылып жазган тигиндей. Ооба бизди кыргызды тааныткан, биздин ушундай бир маңдайыбызга жаралып калган чолпон жылдызыбыз болгон ал киши. Ошол бар үчүн Чыңгыз бар, кыргыз бар дегендей биздин бир туубуз көтөргөн раматтылык өтүп кетти. Ал тарыхта өзүнүн сонун өчпөс издерин калтырды. Ага теңдеш жок, чынын айтканда. Эми бирок анын баардык чыгармалары эле көбүнө жага бербеши мүмкүн да. Эми Сыймык баатыр мындай жасалма сүйлөбөйт экен да. Ал жигит айтты го, калп мен сүйлөбөйм деди. Калп эле жасалманан ооба ушул Чыңгыз Айтматовдун немелерин мен көп окудум, сонун чыгармалары бар, андай мындай деп койсо деле болмок. Бирок ал өзүнүн баягы түз мүнөздүү, калп айтпаган нерсени ошол жерде көрөйм. Ал Сыймыктын өзүнө жакпаган нерсени айтты. Ал субъективдүү ою, ал баарына таңуулап айткан жок. Сыймык ал саясатчы эмес, өзү айткандай. Ал жөнөкөй сиз менен бизге окшогон адам. Бирок ал ушул соңку тарыхта өзүнүн орду бар, ошол ашканасынан туруп сүйлөп, көп нерсени түшүндүрүп, коркпой мындай. Анын дагы өзүнүн бир сапаттары бар да. Эми бул мындай адамдар биз Сыймыктын дагы баркын билишибиз керек да, тирүүсүндө. Баркын билиш керек. Керек болсо мамлекетче иш береби же бербейби, кандай болгон учурда дагы биз ар бир адамдын өз кезинде баалай алышыбыз керек. Анан түштөн кийин анан мындай, анан тигиндей Сыймыкты канткен учурда дагы анын өзүнүн орду тарыхта калды. Ал ошол жанакы айтып аткандай революциянын детонатору деп коебузбу? Же мисалы үчүн мынау атом бомба, водородный бомба дегендерди айтып берейин. Дүйнөдө эң коркунучтуу атом бомба деген бар. Андан 1000 эсе күчтүү водородный бомба деген бар да. Водородный бомбаны жарыш үчүн кичинекей атом бомба ичинде болот экен. Ошол жарылгандан кийин детонатор болот. Анан водородный бомба жарылат да. Эми водородный бомба деген ал дүйнөдө
9-8 ошол ядролук держава болсо ошонун 5-6 деле водородный бомба бар. Баарында жок. Ошол водородный бомбаны жарыш үчүн биринчи кичинекей атом бомбасы жарылат. Мына ошол Сыймык Жапыкеевдагы ошол детонатор. Ал жөнөкөй пистон детонатор эмес, ал жанакы атом бомба сыяктуу жарылган. Ошол октябрдын алдында билесиңерби, кандай сөздөр болуп, кандай эфирлер болуп, кандай элдердин көрүүлөрү болуп, бир ошондой нерсени коомчулуктун пассионардуулугун көтөрө алган жигит болгон да булчу. Мына жигит азыр да арабызда жүрөт. Анан тигиндей мындай деп ал өзүнүн субъективдүү оюн айтты да. Бирок бизде баягындай Чыңгыз Айтматовдун жөн эле атын угуп алып эле оолугуп эле мынте берген ат чабармандар бар да. Бул чоң бир мындай илимий кругтарда дагы бир ушундай түшүнбөстүктөр болот да. Мисалы үчүн мен айтып коеюн, мына мен 94-жылы дене тарбия институтун бүттүм. Политологиядан бир эжей сабак берүүчү. Атын айтпай эле коеюн. Благодаря Чыңгыз Айтматову дейт. Кыргыз тилин дүйнө эли таанып калды. Кыргыз элин деген жок, кыргыз тилин деди. Анан мен айттым, эже, Чыңгыз Айтматов деген кыргызча жазган эмес. Ал бүт чыгармаларын орусча жазган. Анын чыгармаларын раматылык мына ал киши дагы ошол таластык белгилүү мына Теңири Манасты жазып кыргызга калтырган Ашим Жакыпбеков мырза бүт кыргызчага которгон да. Чыңгыз Айтматов ал кыргыз элин таанытса тааныткан дүйнөгө, биздин адабиятты көтөрүп, башканы көтөрүп, бирок ал киши кыргызча жазган эмес. Ошону айтып койсом, мени жаман көрүп, жанагы эжей бүт бааларымды эме кылып, сенин көзүң көк, сен жакшы адам эмессиң, сен мындайсың деп мени нукуйлап жүрүп, ушундай болгон. Ошол кандидат наук эжей өзү билбейт экен Чыңгыз Айтматов кандай тилде жазгандыгын. Анан о чём речь идет? Политолог билбей аткандан кийин, политологиядан сабак берген. Анан биякта туруп алып, тигиндей мындай. Убакыттар өттү, тарых жасалды. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Сыймык Жапыкеевдин өзүнүн орду бар. Ал ошол чоң азат кыймынынын негизинде ошол бүт элдер менен чыгып, мына ошол ачык эле айтыш керек, азыркы бийликке келгендердин, башкалардын замандын өзгөрүшүнө, мына азыр жакшы жашап атабыз деп айтып атабыз башка. Буга Сыймык Жапыкеевдин чоң эле орду бар. Урматтуу достор, мен ушуну айтып койгум келди. Мына азыр чалып көрөлү. Мен билбейм азыр эгер алып калса алып калды. Алып калбаса дагы көрөбүз да аны. Так. Кудок кеттим мен микрофонго жакыныраак кармайынчы. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам, Бакытбай аке кандайсыз? Жакшы, Сыймык алып калабы, алып калбайбы деп. Мен азыр эфир кылып аттым эле да. Сыймык башка телефондорду өчүрүп кой, ушуну эле калты, ушундай шытыр-шытыр болуп атат да. Эме, Сыймык, кечээ күнү подкастыңарды көрдүк. Аябай жакшы, бир мындай сонун подкаст болуптур. Эрнис мырзага рахмат. Анан аябай азыр коомчулукта мынабу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына болгон нерсе боюнча бир ар түрдүү ойлор айтылып атат да. Буну эмне себептен сен эми өзүң билесиң да кандай натыйжа бере тургандыгын, андай кишилерге мындай кыраа сүйлөп койсо эмне боло тургандыгын, бул мен айтып атам мына азыр, бул субъективдүү ой депчи. Ушул жөнүндө кичине айтып койсоң, эми убактың алып койгон үчүн кечирип кой. Өзүңүз кандайсыз баке? Жакшы, жакшы. Сен үнүң угуп атат азыр эме, Сыймык? Эмне, прямой эфирби бул? Жок, прямой эмес. Мындай эле мен кийин чыгарамын да, үнүңү жазып атам азырчы. Микрофондо. Баке мындай да. Бул деген бирөөнүн оюн бирөөнө тамуулабаш керек да. Бул деген олия эмес, пайгамбар эмес, жазуучу. Да, кыйын жазуучу. Но мен ага аброюна шек келтирген жокмун да, бирдеме деп. Аброюна жеке өздүгүнө кирген жокмун да. Но чыгармачылыгы жакпаса жакпайт деп айтасың да. Мен мисалы эң биринчи жолу жанакы кичинекей кезимде эле тетигил эмени көрүп, Белый пароходду көрүп, Чыңгыз Айтматовдун киносун. Кичинекей кезимде. Мен аябай депрессия болгом, мисалы. Ушундай да адам болобу, жана Орозкул деген абышканы сабап, балдарын сабап, ичип алып эле баары минтип, ошо бүт кино ошол жөнүндө мисалы. Депрессия, бул эмне мисалы? Ойлосоңуз, ичинде бүт ошо Орозкул деген бар го. Ошол киши кийин
Эмеден чыгып, Кыргыз драм театрдан чыгып үйүнө кетип баратса, Орозгул бартат деп туруп салып турду балдарчы. Жакшы аксакал эле ал киши менен мончого менен көбөлө түшкөн физперебордо. Өтүп кетти, мал делечи бак. Ошону Орозгул деп туруп салып турду. Байкай бул кино мен артистмин десе да болбойт дейт. Ойлосоңуз, иман мисалы ал чыгармачылыгы жагабы жакпайбы бул өзү адамдын өзүнүн ою да. Бул эми мисалы Лев Толстойду бирөө жакпайт десе, бир орусту ким аны жактырышың керек деп атат. Например, мен Лев Толстойду мисалы окуп туруп действительно миң жетпей кетет. Единицаң деп коебуз. Анан ал мага жакпайт, туда-сюда десең, мисалы Ооба. өзүнүн адамдын өзүнүн иши да. Мен анын чыгармачылыгы андай окубайм деп атам, жакпайт. Мисалы первый учительди деле кара, кыргыздарды карачы кандай эмеде көргөзгөн. Бүт баары кимде байлык болсо ошонун астында первый учитель келсе аны неметчи, мисалчы. Там тоже кыргыздарга унижениясы көп. Эгерде мындай карасачы, киносун эле караса. Мисалы, плаха, слаха деген баарын эле эки кашкыр жөндөп көрдүк жана. Мисалы жакпайт мага андай эме. Эми он кашкыр болбойбу? Сымык бул сенин жеке оюң да субъективдүү үчүнбү? Мен жеке оюмда аны Чыңгыз Айтматовдун эмнеси жакпайт десем мага ким жактырат мага? Ким келип жактырат? Эмне сага Чыңгыз Айтматов жагыш керек деп мага таңуулайбы? Мисалы айтам. Пушкин жакпайт десең, аны бирөө келип, сен акмаксың го, сага жагыш керек деп мага өпкөгө согобу? Биздин сүйлөсөңүз? Ооба. Чыңгыз Айтматов эмнеси жакпайт? Акаевди ушулап келген бийликке. Президент деген отурган жеринен сен болосуң деп атып келген. Акаеви кашасын чыгарды баарын. Мисалы ушулап келгенде, ушу биринчи Чыңгыз Айтматов президент болду ишкенде ошол кездечи. Анан мен болбойм, мен силерге чёткий бир президент, доктор наук, академик таап келем деп бүт баары сойбоду. Эми Чыңгыз Айтматовдун мындай эмесин эле айтпай эле койгон, дүйнөсүн. Ал эмне? Бета сторис деген баары эле ошону окучу да бүт баары эле. Айтпай эле койчу маны. Ладно, эми ал жагын эмне каяктан алып атаным бар? Мисалы, мен Чыңгыз Айтматов наличность өткөн жокмун. Атети Момбеков деген жанакы диплому жок эмелер болсо отуруп алып, бирдеме деп отурушат, мисалы. Ал биринчи Момбеков диплом алып алсынчы. Чыңгыз Айтматовдун малекетин алып. Өзүң сөйлөсөңүз? Бактбайке. Да, түшүндүм. Ал мага кандай мага Чыңгыз Айтматов жакпайт десем, кандай мага жактырыш керек? Ал мен бул демократия, бул өзүмдүн оюм да. Мен айтам, мен деген Руми, Жами дегендей персидский эмелерди окуйм дегендей. Мисалы Масим Талиб дегендерди, Антихрупкость, Белый лебедь деген китептерди окуйм. Бул мага эмне кереги бар аны? Ташбара менен таш чайнарбы, ким эле? Таш чайнарбы жана Акбара менен таш чайнар. 10 кашкыр болбойбу? Аны Базарбай атып салбойбу бар эмесимен? Это копеечный это смысл деп атам. 10 кашкыр болбойбу? Анан бүт кинолорун мен окуган эмес Чыңгыз Айтматовду, мисалы. Кинолорун көргөм. Жанакы Белый пароход эмне деген эме бул? Эмне деген кыргыздын шерменде кылып атат бул я? Атасы баласын укпайт, баласы тигинсин сабайт, катынын сабайт, энесин сабайт, кичинекей баласын сабайт. Жанакы Момун деген чалды иштетет, көткө тээп. Бул эмне деген неме? Бул эмне деген кыргызды шерменде кылгандагысы? Намес мир. Бар ойлоп калат да, бүт булардын Бухариктер экен, булар деген атасын тепкилейт экен. Чуга жетилет ба деле ал эчтеке не стоит ни о чем деп. Азыр сыймык азыр бир сөзүңдү бөлүп коеюн, эми көрүүчүлөр кечиресиздер. Мен армияда караолдо турсам, балдар жүгүрүп келиптир. Сен тиги жердештериң көрсөтүп атат, бол деп, анан как раз ошо акбаралар жөнүндө кино экен, анан баягы чабан бир эме аракты ичип алып ылжып калса, силер дагы ушундай кылып арак ичесиңерби деп таң калып атпайбы? Ичет кыргыздар деле деп. Ошо ресме келип кетти. Сүйлөй бер, Сымыке. Белый пароходду көргөнсүз да, туурабы? Мен деле көргөм, кичинекей баланы сабашып, кичинекей баланы депрессия кылышып жана Момун деген чалды устунду түрттүрүп, аны иштетип, көткө тээп, иштетип, энесин сабап, катынын сабап,
Bu ne degen neme? Bu ne degen süjet bile ya? Bu ne Yani, degen bu ne degen mınday? emi Başka bir Sımike meyli sen ayabay mınday kichine katты ойлонуп stres болуп туруптур, эмоцияң да билип тура мейли жайынча сүйлөш. Белый пароход көргөндө эле стресс болуп калгам. Анан первый учитель деле киносун көргөм. Ушу 2-3 жыл. Кыргыздардын кандай сулчу экенин көргөзүп атпайбы шактан. Кандай бири-бирин жамандашып, бири-бирин интрига кылышып, бири-бирин минтишип, мындайчы. Мындай. Зачем антип? Мана айтса болбойбу? Эмне бул пайгамбарбы? Же Иисус Христоспу? Же ким бул Машаякпы? Эми баягы Сыймык sen мен азыр сага чейин эфирде айттым эми мисалы үчүн кээ бирөөдөй болуп жасалмалап кой анан мындай деп артист болуп эме кылып койсоң деле болмок, бирок сен баягы жүрөгүңдөгү нерсени айтып койдуң да, өзүңдүн субъективдүү оюңду айттың да эми. Сага жакпаса жакпайт да. Мисалы үчүн көпчүлүгүнө жагат. Мисалы мен сүйүп эле окугам Ботокөз булак эмелерди. Айта бер. Önüne жаран катар айттым. Мен политик эмесмин деп баягы айттым. Мен элдерде политик эмесмин, жаран катар айттым. Айтканга укугум жокпу? Айтканга укугуң бар, сен деле жөнөкөй жарансың, сен деле адашууга укугуң бар. Чыңгыз Айтматовдун эмне на личность өттүмбү? Мен аны мындай как личность мындай эметем, андай. Аны жаман көрбөйм. Да, Сыймыке мейли анда бир мындай жайчылыкта сүйлөшөлүк, азыр менде техникалык мүмкүнчүлүк болбой атат түз эфир сени менен кылганга. Жок дегенде үнүңү угузуп көрөйүн дедим. Мындай кичине не то убакытта чалып алдым окшойт. Эми бир дагы сөздөр болсо кандай сөздөрүң бар коомчулукка айтып кое турган? Эми коомчулукка айтканда мындай кылыш керек да. Бир 100 нерсе айтсам 99 нерсеси туура эмес болуп калса ошо бирөөмө жабышпайт. Чыңгыз Айтматов маңкурт болбой. Мындай жөн эле адамды мына неметип койсо мен эле наркоман, маңкурт, анан кераяк бирдеме сирдемедин баарын жазып атышат магачы мынтипчи. Мен жаза берсин алмагандан. Анан андайга өтпөш керек мен. Чыңгыз Айтматовду мындай как на личность өткөн жок, но чыгармасы жакпайт десем эмне? Кандай мага жактырат келип, окутабы кайра биринчи класс алып келип кайра сабак өтүтөбү менден. Же илгерки эме школа алып келип дегенчи. Анда болбойт да андай. Бuyakta деген демократия, бuyakta деген сөз эркиндиги бар. Мисалы, президент жакпаса да айтып атабыз. Премьер-министр жакпаса да айтабыз. Мисалы, бул жакпаса да айтасың. Эмне Чыңгыз Айтматов өлгөн кишини алып эмне аны? Его нету. Мен аны на личность не перехожу, еще раз говорю. Аны чыгармачылыгын айтканга любойдун укугу бар. Чыгармачылыгын мисалы Төлөгөн Касымбековдой кылып жазсын. История жазсын. Тетиги личностьтер жазсын. Кандай болгон кыргыздар? Мисалы Төлөгөн Касымбек сынаган койсо келген окугам мен аудио эмеден үмөткөн. Но аякта деген толук түшүнүк болуп атпайбы? Биякта эмне эки кашкыр же бир алкаш, ороз бекбелек эле, орозкул беле алкаш же тиги колхозчулар Жамиля тиги күйөөсүн таштап алып кетип калды. Что, о чем это? О чем это? Мисалы колхозчунун эмне болуп атканыма эмне ишим бар мен? Мисалчы, но кыргыздыгымды жазганда жакшы жазыш керек да, ошону айттым. Ошол таке. Мейли анда, жакшы, ийгилик Сыймыке. Эми ал сенин жеке оюң, баягы мен ойлоп калдым, ушул нерсенин мындай пикир жарата тургандыгын мыкты билет эле Эрнис мырза. Шуну мындай алып койсо деле болмок, бирок эми ошол жагы чыгып кетиптир, эми болорунча болду. Сен ал өзүңдүн жеке оюң, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын өмүрү бир жолу окубагандар деле ошентип тарабын талаша берет. Мен сага чейин чалганга чейин мен айтып өттүм. Дайырдын фейк боттор, тетиги Атай деген бар, жашап бар. Ошонун фейк боттору бар иштеп атышат. Биякта деген мына элги тетиги эменин Эрнис Кыястын эмесине кара жана YouTube'га кирсе бүт баары жакшы эле жазып атышат. Анан эле ким тийишем десе тийише берет. Анан эмне айтканга болбой
Çıkarmasın benimle. Men de bana da jagıp taş gerek. Bu emne kız bile jagıp kalganday. Например. Meyli onda aman bol Symike. Buyursa da söyleşebiz. Жақсы. Makul. Урматтуу көрөрмандар, мына ушундай болуп калды. Сыймык мырза менен дагы сүйлөштүк. Эми бул кишинин субъективдүү жеке ою. Кээ бирөөгө жагышы мүмкүн, кээ бирөөгө жакпашы мүмкүн. Мен мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун көп эле чыгармаларын окугам. Мен аябай китепти көп окуйт элем жашымда. Ошол Жамиля, Ботокөз Булак, Гүлсарат, бүт эле ошол кезде мындай ал кезде биз мындай сынап, анын маанисин эме кылбай эле баягы кино көргөндөй эле кызыгып алып эле мектепте окуган кезде да окуй берчүбүз. Эми ал ар кимдин табитине жараша кабыл алат экен дүйнө таанымына. Албетте Сыймык Жапыкеев аябай көп окуган, мен жеке бир 2 жолу 3 жолу жолугуп, сүйлөшүп, чоң казатчылар менен аябай көп досторум бар булардын ичинде. Баягы Баткен окуясында чоң казатчылар менен барып, Баткенге чейин Аскат Осмоновдор менен жакшы таанышып калганмын да. Жапар деген жигиттер бар. Дагы андан кийинки деле эжелер бар. Чайларын беришип бизге аябай мындай ушул чоң казат идеясын көтөргөн ушундай ошон менен жашаган адамдар бар да. Мына ушул эле азыр деле биздин арабызда. Бул албетте чоң бир кыргыздын мындай биздин тарыхыбызда манас эми жомок эмес, башка эмес, бул биздин кайсыдыр бир кезде өтүп кеткен тарыхыбыз деп койсок болот да. Ошол биз азыр мына илимий жактан тастыкталып жаткан Алтай цивилизациясы, Алтай менен болгон биздин байланышыбыз мына ошол Манаста кеңири айтылат. Ошол кандай деп койсок экен, ушундай нерселер болду да кыскасы. Урматтуу достор, кээ бирөөлөргө жакпайт экен, кээ бирөөлөрүнө жагат экен, ар кимдин өзүнүн субъективдүү ойлору болот экен да. Анан биз ага андай болду, анан тигиндей болду деп албетте коомчулук көбү билип айтат, көбү билбей айтат. Мен ошол чоң казат идеясын ошол мына Манаста айтып жүрүп, бул биздин тарыхыбыз, мунун орду бар. Бул идеяны мына алып чыккан киши Турат Акимов менен дагы мен жеке сүйлөшкөнмүн, чай ичкенбиз отуруп, мыкты адабиятчы киши. Деги эле биз адамдардын баркын билсек, ошол Турат Акимовдун дагы, ушул Сыймык Жапыкеевдин дагы, деги эле бийлик башындагылар болобу, булардын дагы ар бир адамдын мээнетин, ар бир адамдын жасаган ишин, жаратмандыгын билип, барктап, ошол кечээки күнкү Сыймык Жапыкеевдин бир нерсеси жакты, бизде адамгерчилик дейт. Адамгерчиликтин мындай илимий сөз менен айтканда гумандуулук деп коет да. Адамды сүйүү. Ошол гумандуулук негизги жашоонун маңызы болуш керек, смысл жизни болуш керек деп айткандыгы мага абдан жакты. Бардыгыбыз биз адамгерчиликтүү, гумандуу бололук, өсүп өнүгө берелик. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен Бакыт Сулайман болду.